Жети балам бар. 6 kız bir erkek. Hazır buranın çatışıp batış kıyın da. Ayağıma koyup etsek bir sallanday. Dedi versen verir mi? Gittin dara git kalmasın. İki balam var orada. En ulusu Bağdat durup Rusya'ya varam dep. Hangi o şu yok. Dayanı yok. On 17 Mart'ta buna 76 to'yim. Özüm 7,5 ming kitap toplaganımda bunday kitapxona özümçe. Ajönlü bayağı sany emas. Толтырып коеюн деген эмес, сапаттуу да. Жөнлүү сан эмес. Миллион китепти жемет, о китебим көп жок ал эмес. Эң жанагы адабияттын каймактарын чогулттум да. Дүйнөлүк адабияттын кыргыздардын жана биздин маданият үйүндө иштеп калдым. Ошол жака мени тартышты да. Кеминде? Баш аягы 10 жыл иштедим. Анан кийин көбүнчө орусчасын кыргызчага которуп жүрдүм да. Анан кийин ошентип эметкенден кийин анан өзүм да жаздым кыргызча да. Биринчи орусча жазып баштадым да. Орусча жазып анан кийин которгондон кийин ал ошондой жол ачат экен да немеге. Жалпы 30 китеп котордум. Дүйнөлүк адабияттан. Жөн майда жүдө китеп эмес. 70 жылдыгында ошо маданият өкүлчүлүгү өзү ошону катышып, мунусун берип, ыраазычылыгын айтып, мага аяктан да атайын бир өкүлү келип, Ирандын маданий өкүлчүлүгүн келип, мага мыкты котормочу деген наам берип кетишкен. Анан эмеси бар. Ошо иранча жазылган немеси. Азыр мындай ыр жазып атам. А бирок китеп окуй албай койдум. Азыр көзүм тунарып атпайбы? Бул жерге 3 айга жакындап бартат. Шаарда ар кайсы жерде. Шаарда ким менен жашайсыз? Шаарда мен өзүм квартирада тургам. 7 балам бар. 6 kız bir erkek. Ал каякталар? Ошо 6 kız 5 kız эмеде. Чет мамлекетте. Бири Италияда, бири кызым 3 Москвада, 3 kız, bir kız bolsa эң кичүүсү немеде Швецияда үй бүлөсү менен, үйгөсү менен, кыздары менен. Анын биякта бир эле кыз, улуу кыз биякта. Калган 5 биякта. Анан кийин кичүү ошол бала ал дагы Швецияда. Эжеси менен, эстеси менен. Улуу жана улуу кыздыкында бир аз туруп аттым, анан алар дагы жүдөт, эмне кылам мен бияка өзүм издеп таап отурам, бияка жайгашып алдым. Азыр бирөөнүкүнө жатышып батыш кыйын да. Түшкөндө барктап атышат, сыйлап атышат, момундай шарт түзүп берип атышат, кенен кылып берип атышат, жаман болуп деп. Менин тагдырым ушундай болуп калды. Ал өзүнчө тема болсун. Ушуну жеткиз келечи, президент уксун керек болсо. Эмне үчүн? Мен таптакыр кереги жок киши дейт. Мен жокмун да. 49-жылкымын. Уже 76-тамын. Скорыйда иштедим. Где-то 20 жыл иштедим. Алматы Бишкек каташыңында. Анан жүрдүм ошентип. Анан ошол менен пенсия ошояктан эметtim ошол эмеден болбой. Анан чыктым ошо менен жүрүп. Бала чака деле бар, улуу балам каза болуп калды. Андан неберем бар уже, неберем Алматыда азыр. Окуусун бүтүргөн, ошол бүтүргөн аякта иштеп атат азыр. Эми 5-6 жылдай болуп калды. 2 балам бар. Экинчиси да мындай инвалид кичине болуп калды. 3 окууну окуп таштап салып анан эметкен. Эмичи организм туура эмес болду ушу. Операция болгондон үйдө азыр. 50-ге чыгып калды. Аялыма көп эметсек берип салгандай. Dedi versen verir mi? Gittim dara, git kalmasın.
Ошо мен бар, үйүмдө бар жакшынакай. 45 мектеп бар го Салиева, Алматинский. Ошонун биягындан. Мен атычын сөзөмө Каныбек. Эрте нелерден калып аргасы өз туугандарга бир нерсе берет. Анан өзүм негизги туулган кемнен кызбактар Сапказ экен. Эки балам бар болчу. Эң улусу дагы балдар туруп Россияга барам деп, анан кийин ошол жок, жайны жок. Экинчи балам кайненем мага калган. Бул жерге келгенде август. Азыр марта жарым жылдан ашып калды.